педагогика илимдеринин доктору Төрөгелдиева Коңуржан Макишинанын атында атайын ошол өзүнүн илимий баягы кадрлары, өзүнүн аспиранттары ушул бир кабинет ачууга жардам беришти. Бул жерден бул кабинеттин ачылышы менен биз баягы студенттерге заманбап билим, заманбап технологияларды колдонуу менен сабак берүүгө бул даярдалган кабинет атайын. Бул жерде интерактивдүү панель менен ошол азыр 12 жылдык билим берүүдө окутулган китептер, баардык электрондук китептердин баары ошол интерактивдүү панелге киргизилген. Ошол менен азыр мектепте биздин болочок мугалимдер, биздин азыркы студенттер, эртеңки болочок мугалимдер ошол мектепке барганда мектептин программасындагы китептер менен иштөөгө толук шарт түзүлгөн. Кабинеттин бир өзгөчөлүгү бул STEM багытына багытталыптыр. Өзүбүз жанадан бери баягы сөз болуп аткан STEM деген бул уже биринчи кезекте бул математика, физика, илим, технология деп баягы негизги өзөктүшү математика, физика түзөт деп. Анан баягы классикада негизинен айтылып жүрөт, математика бул илимдердин ханышасы, физика бул илимдердин падышасы деп. Бул да сөз бекерден айтылган эмес. Бул математика менен физиканын биз прикладдык жагын буюрса өнүктүрө турган болсок, бул мына STEM кабинеттин ачылышы дагы бул ошого түздөн түз байланышы бар да. Азыр бул заманда баягы жакшы чоң чакырыктар турат. Баягы заказчик дейбизби же болбосо буюртмачы бул жана мектептер, биз ошолорго илимий педагогикалык өзгөчө педагогикалык кадрлар даярдап чыгарабыз. Ошондуктан азыркы чакырыктардын бирине жооп берчү абдан жакшы заманбап кабинет болуптур. Кабинетиңиз кут болсун эжеке, ийгиликтерди жаратсын. Мугалим мөмөлүү дарак дегендей канча студенттер тарбиялап чыксыңыз, ондон ашык кандидаттар тарбияладыңыз. Мына ушулардын баардыгы тең чоң эмгек. Кыргызда сөз бар, турмушта ийиз калтырып эмгектенсең, эртеңки неберелер эсте өтөр дейт. Мына сиз ийиз калтырдыңыз, китеп жаздыңыз, аспиранттар чыгарып жатасыз. Ошон үчүн сиз бүгүн туулган күнүңүз өмүрлүү болуңуз. Кабинет жакшы, азыркы заманбап талаптарга ылайык, математиканын баардык колдонуштары көрсөтүлүп, башка илимдер менен кандай интеграцияласа болот, ошолордун баардыгы көрсөтүлгөн. Аны каалаган учурда ошол маалыматтарды көрсө болот. Атайын математика деген электронный даярдалды. Ошол жакта китептер да сакталат, кандай баардык маалыматтар сакталат. Ошондой эле бул кабинетте менин эмгектеримдин баардыгы электронный дагы, мындай жазуу түрүндө, китеп түрүндө чыкканы дагы, алар дагы коюлду. Анан кабинетке 32ден ашык студенттер батат. Ушул кабинетке киргенде дагы студенттер дагы ушундай маанилары көтөрүлүп, интерактивдүү доскадагы азыркы заманбап акыркы интерактивдүү доскалардан анан мугалимдерге дагы сабакты өткөнгө чоң жардам берет деп ойлойм кабинет.